Кыргыз боксунун мыкты мушкерлеринин бири, өлкөнүн 7 жылкы чемпиону Өмүрбек Бекжигит уулу менен маек курайын деп турабыз. Ассаламу алейкум Өмүрбек. Алейкум ассалам. Албетте кыргыз эли сенден көп нерселерди үмүт кылат. Сенин потенциал бар деп да ишенебиз. Мына Кыргызстандын чемпионатын 7 жолу жөн жерден уткан жоксуң. Эми бүгүн сен менен кенен маек куруп, өзүң менен таанышалы жакындан. Алгач эми акыркы жаңылыктардан баштайлы. Жакында эле Азия чемпионаты болуп өттү. Кыргызстан курама командасы барды, бирок тилекке каршы биз сизди көрө албадык. Эмне себептен барбай калдыңыз? Биздин бокс федерациянын президенти Өмбеталы Кыдыралиев ушундай чечим чыгарды. Ага биз эч кандай эметкен жокпуз, макул деп экинчи номердеги баланы алып кетишти. Ошол себептен барбай калдым. Негизи настрой, дайындык жакшы бар болчу Азияга. Анан ошол чоңдор ушундай чечим кылгандыктан биз макул деп калдык. Социалдык тармактарда ошол каражат жетишпей калып, ошол бир 8 канат салмак категорияны төлөп беришти, калгандар өз каражаты менен барды деген сөздөр, бул канчалык деңгээлде чындык? Эми андай болгондо деле, бул чын болгондо деле, мисалы, эми именно мага өз чөнтөгүңөн бар деген аябай эле уят нерсе го деп ойлойм да. Эми ал жерде барган балдарды, мисалы, мамлекет төлөп берген балдарды салыштырып карасак, тажрыйбасы аз же менден кичүү же болбосом ашыкча эчтекеси жок балдар да. Аларга салыштырмалуу мага деле мисалы төлөнсө эч мындай уяты жок болмок да. Негизи көп жылдан бери эмгек кылып атабыз. Эл аралык даражадагы спорттун чебери болдук. Эми именно мага сен өзүң чындыгың бар деген бул чындыгында уят маселе да. Андай деле сүйлөшкөн жокпуз биз. Мага биздин башкы машыктыруучубуз өзү чалып айтты. Президентибиз ушундай айтып атат, ушундай чечим кылыптыр, сен барбайт экенсиң деп. Хорошо, макул дедим. Бирок бул бир гана жолу болсун, эми калган мелдештерде андай нерсе кайталамасын депчи. Ошентип эле кетти. Бул чечим качан чыкты? Ошо Кыргызстан чемпионаты бүткөндөн кийинби? Чемпионат Кыргызстан бүттү, финал болду, финалды утуп, уже чемпион болуп, кийимдерим чогултуп кетип баратсам, үйгө жетпей жарым жолдон чалып калды. Ушундай болду. Дейт анан хорошо дедик, эми биз не кыла алмак элек. Макул, ушундай чечим чыгарсаңар барып келиңиздер дедим. Анан Кыргызстан курамасы мына Азия чемпионатында 2 медаль алды, 2 коло медаль. Менимче бул өтө эми жаман деп деле айтпайбыз, бирок көңүлгө жылытарлык болгон жок. Жыйынтык болгон жокпу дейм. Эмне жетишпей калды деп ойлойсуз? Мындан жакшыраак бизде мындай болуп калбадыбы? Көпчүлүк балдарга могул республика кичине мындай жаман таасирин тийгизип койду окшойт. Өтө жакын болуп калды. Аралыгы өтө жакын болуп калды. Бардыгы вес кубалап, республикага даярданып, чемпионат Кыргызстанга күчүн бул жактан сарптап алды. Анан 3 күндөн кийин эле Азияга барып боксташып атат. Анан жарым жартылай күч менен боксташканы бул ушул себеп болуп калды да. Эми мына 2024-жылдагы негизги окуя бул Олимпиада оюндары. Олимпиада оюндарына жолдомо алууга 3 мүмкүнчүлүк болгон сизде, жалпы эле бардык мушкерлерде. Ошол ар бир квалификациялык мелдеш жөнүндө сөз кылалы. Алгач бул Азия оюндары өткөн жылы күзүндө Кытайда болду. Ал жакта кандай даярдык менен бардыңыздар? Жана ошол жакта Азия оюндарында медаль алып, ошол менен биргеликте дароо Олимпиадага жолдомо алууга эмне жетишпей калды? Мен негизи даярдыктар жакшы эле болду, сборлорду деле жакшы өттүк. Өзбекстанда бардык. Мен өзүмдүн мындай ден соолугум жактан бир аз кемчиликтер болгон. Ошол себептен мен весимди кубаласам түшпөй, тамак жесем сиңбей, ушундай аябай ар кайсы оорулар менен эле ушинтип жүрүп, бирок Азияга жакын эме жакшы болдум, бирок толук түрдө мындай толук деңгээлде жакшы боло албай, бүт күчүмдү сала алган жокмун да. Бирок ошентсе да 1/4-га чейин барып эметтик. Ошол өлкөнүн Кытайда өткөн кытайдык местный боксер менен боксташтык. В принципе, жакшы эле бой болду, бирок эми өз жеринде баары бир бизден алдыраак болот экен. Очко упай тарабынан алар утуп кетишти да. Андан кийинки болсо Италияда өттү. Ал жака өтө жакшы даярдыкта баргам. Бүт атаңдаштарым дагы жакшы мындай балдар болчу, мындай күчтүү балдар менен чыктым.
утуп келип, именно ошол түрк мушкерине келип, ошо түрк мушкерин утсак дагы биздин колду көтөргөн жок. Мындайча айтканда, бойду бизден уурдап эле алып кетишип калышты да. Акча менен алып кетиштиби же тааныш билиш кылыштыбы, биздин уткан боюбузду биз ала алган жокпуз да. Мен үчүн эч ким келип мага, Кыргызстан үчүн, мен үчүн да эмес, негизи эле Кыргызстан үчүн дагы эч ким келип сүйлөй алган жок да. Эмнеге биздин бала мындай болот, эмнеге тиги болот деп эч ким эчтеке айткан жок. Болду, ошол боюнча эле тынч эле кетип калдык да. Ошол үчүн эмнеге ошол машыктыруучулаштабы мына биригип арыз жазганга мүмкүнчүлүк жокпу негизи эле? Мүмкүнчүлүк бар болчу, бирок именно ошол эмеден эрежеден ошону алып коюшкан экен да. Мен оюмча булар мурундан эле кимге кайсы лицензия берилет, ким алып кетери белгилүү болгон, ошол себептен ошол балдар мындай албай калбаш үчүн ошол эрежени алып коюшкан окшойт. Мага ошентип айтышты да. Андай апелляция жазган эреже жок биздин эмеде депчи. Ошентип эч ким эчтеке кыла албай калып кетти. Бирок барып деле эч ким эчтеке деп айткан жок да. Жаныбызда жүргөн, бизди колдоп барган байкелер болгон. Ошол байкелер барып бир аз сүйлөп эметишти, кызуучу кылды кичине. Эмнеге ушундай боло берет депчи. Меники эми бул эле турнир эмес, буга чейинки дагы көп чемпионаттарда болду да. Алар дагы күйүп калышып барды. Барганда айтышты, эгер силер кийинки мелдеште же кийинки балдарыңардын жакшы выступать этишин кааласаңар, бул жерде ызычуу болбой кетип кала деди. Если ызычуу болсоңор, силерге дальнейшем уже бул эле бала эмес, бардык эмеңерге зыяны тийип калат депчи. Ошол менен кеттик, не дей алмакпыз, кайра эле тилибиз кыска. Бирок ошол жерде утулуп Олимпиадага жолдомо албай калганыңыз менен социалдык тармактарда көрдүк да, бүт кыргыз эли колдоп, видеону да чыгарбадыңыздарбы? Видеодо да көрүнүп турат. Эң негизгиси көрөрмандардын кандайдыр бир деңгээлде сүйүүсүн алдыңыз десек болот. Баардык жакшы сөздөр айтылды. Андан кийин экинчи да квалификациялык турнир болду Таиландда. Ошол турнирде кайрадан калыстар тартып коет деген ойлор болуп, Олимпиадага жолдомо ала албай алуу мүмкүнчүлүгү жок деген сезимдер болду беле, же дагы да болсо үмүт такыр колуп өчөт деген үмүт бар беле Таиландда? Үмүт деген эч качан өчпөйт, бирок судьяларга ишеним жок да. Меники кичинекей мезгили менен эле ушундай окуялар көп кабыл калам да. Ошондон судьяларга ишенич жок. Ошол үчүн барып бүт күчүмдү салып, мындай жеңишти сууруп чыкканга аракет кылам да. Таиландка деле баратканда ушундай, настроим только барасың, мушташасың, бойду уже сууруп алыш керек, сага эч ким спорт эте албай тургандай болуп. Ошентип бардым. Биринчи бой словакиялык мушкер менен чыктым. Аны 3-4 жолу нокдаун кылып уттум. Андан кийин улуу британиялык мушкер менен чыктым. Ал дагы күчтүү. Аны да уттум 5-0 эсебинде. Анан кайра эле ошол жердин ээси таиланддык мушкерге чыгып, биринчи бул жерде мен ошол таиланддык мушкерге чыгарда бир нерсе да болуп калганда, врачтар тарабынан дагы бир аз халатный отношение болуп калганда мага. Витамин, бойдун астына бир аз витамин алабыз да. Ошол витаминди 1 саат 10 минуталык убакытта алат да, шашпай алат. Мага мен унутуп калат. Анан бойго аз калды. Мага витаминди саят дагы бат кетирип коет. Это 40 мүнөткө жетпеген убакытта алдым. Капельницаны алып бүтөрү менен эле мен ичим өтүп, уже шалдырап, башым ооруп, ушинтип эметип чыктым да. Анан алгандан кийин эле 1 сааттан кийин барып бойго чыктым. Бойго чыктым, бойдо дагы ошол дагы бир аз минус болуп калды мага. Анан биринчи раунд аябай жакшы деңгээлде мушташып уттум деп келип отурсам, ал дагы биринчи раунд ошо таиланддык мушкерге кетип калды. Өзүмдүн баягы эмоциямды кармана албай, жанагындай капельницадан кийин ситуациям дагы кошулуп, мен башым мындайча айтканда жакшы иштебей калды да. Мен эмоция алып, мен ачык мушташ өткөрүп алдым. Ошол себептен мен боюм бир нокдаун болуп калды. Мен өзүм нокдаунду алып отуруп калдым. Анан судьяларга да бул себеп болду. Мени ошол менен эле мен бутунда турсам деле бутунда турам. Артынан эле мага экинчи нокдаунду ачып туруп болду деп чыгарып салышты. По идее антип чыгарганга жок дегенде 3 нокдаун болот. Анан чыгарганга уруксат да. Мени 2 эле жолу ошентип туруп, биринчиси макул, экинчисин жөн эле ачып, повод кылып чыгарып салышты. Мен эрте эле 3 раундка жеткизбей, мени ошентип досрочно чыгарып салышты.
Эми мына Париж Олимпиадасына келсек, Кыргызстан бир лицензия алды. Негизи күттүңүздөр беле ошол жалпы бокс үй бүлөсү деп айтсак болот. Мен күткөм. Анткени биз Мунарбек байке менен 6 жылдан бери бир комнатада жашайбыз, сборный командада. Ушунча аралыкта биз көп эле турнирде жүрдүк, сбордо жүрдүк. Ишенич бар болчу. Анткени акыркы мурдагыга салыштырмалуу, могу акыркы 1 жылдан бери могу чемпионат мирага чейин уже бир турнир ачылган. Ошондон баштап эле бул байкебиз жакшы келе жатат да, бул өзүнүн стилин, өзүнүн эмесине келип калды да, мындай аябай боксту түшүнүп, уже өзүнүн кандай деңгээлде мушташып керек экенин бүт баарын уже сезип калган да. Аябай биздин команданын дагы эмеси лицензия алганда деле 6 бой өткөрдү да. 6 бой өткөрдү. Ар бир мелдеш ушундай жакшы соперниктер менен өткөрдү да. Анан ошентип лицензия алды, мен ишенгем. Анткени буга чейинки дагы жыйынтыктарын көрүп келдим, чогуу жашап жүрдүм. Анан кадимкидей башка эмелерге салыштырмалуу мындай жакшы уровеньге жетип калган да өзүнүн соперниктеринин арасындачы. Анан ошол себептен үмүт бар болчу. Алып келет деген, мен жок дегендей бир кол алып келет деп ойлогом. Алланын сүйүктүү мындай пендеси экен, финалга чейин чыгарып, ушундай жакшы даражага жеткирди да. Негизинен эле мындай ишенич аз болчу да, ачык айткандачы. Ишенич башкаларда деги аздан дагы жок десек деле болот да, көпчүлүгүндө жок болчу ишенич. Анан сиз өзүңүз ошол Олимпиада оюндарынын баардыгын түз эфирде көрүп жаттыңызбы? Анан ар бир беттешине кандай болду? Мисалы, биринчи беттеште калыстар 3-2 берди, жеңилип калуу коркунучу бар болчу. Биринчи раундда ошо 3-2 беришти. Экинчи раундда чыгар менен эле тиги кубинец эмне болду? Психологически сынып кетти окшойт. Эч бой алып бара алган жок, жакшы бүт эле атака кылса да таяк жеп атты, качса да таяк жеп атты да. Анан айласы кетип, бул кучакташып, башын салып кучакташып атты да. Ошол убакта бул өзү сүзүп алды өзүнүн башын. Анан кашы жарылып, ошондон айынан бой токтоду. Негизи действительно мындай калыстык болду ошол жерде. Калыстык көз менен караганда, если бой уланса деле 3-чү раунд балким ал отказ ачып кетмек да, андай бой алып барганда. Экинчи раунд аябай таза утулуп калды. 5-0 утулуп калды десек болот да. Ошонун эсеби менен бой биздин мекендешке кеткен туура болду, абдан туура чечим болду. Чейрек финалда Жамал Харви, дүйнө чемпиону, ага чейин ошол башка бокстарын көрүп, видеолорун көрүп, абдан шамдагай укмуштай күчтүү сезилип жатканда, анда дагы эми биринчини утуп, бирок экинчисине жеңет го деген ойлор бар болчу. Кандай ойлойсуз? Жамал Харви чындап дүйнө чемпиону, эми оңой атаандаш эмес. Ал жакта эмнеден улам ошол Мунарбек күчтүүрөөк болуп кетти? Мен деле мындай ойлогом, мындай 50-50 болуп, эми баары бир биздики утуп кетсе экен деп ушинтип доо кылганбыз. Анан бой деле көрүп отурдук. Бул жерден биздин мекендешибиздин бою узундугу болгону, анан өзүнүн дистанциясын аябай жакшы чувствовать этти да. Ошол нерсе менен аны утуп кетти да. Кандай кылса дагы соккулары таамай тийип атты. Алыстан дагы, жакындан дагы иштеп, ошол сопернигин мындайча оңой утуп кетти. Эң кыйын сопернигин оңой утуп кетти да. Жакшы настройдо чыгыптыр. Кийин да биз келгенде сүйлөштүк, жолугуп отуруп. Ошол эң мындай момент баягындай келип калды дейт да, ушундай момент келип калды, мындай урсаң деле тиет, тигинсең деле тиет, ушундай өзүңдү аябай жакшы чувствовать дейт да ошол бойдо. Анан жарым финал тууралуу сөз кылсак, жарым финал кандай болду? Анан финалга көбүрөөк токтолуп, негизинен ал Өзбекстан бокс күчтүү да. Алга буга чейин утулган. Анан бул жакта негизи шанс бар беле, бир аз да болсо. 3-чү раундда бир аз мүмкүнчүлүктөр болгондой болду. Өзбек мушкери бир аз чарчадышса, сиздин оюңузча? Менин оюмча 3-чү раундду утту. Биринчи, экинчи раунд анча болбой калды да. Анткени биз экөө тең эме да, мындай алыстан туруп иштегенде жакшы боксташат да экөө тең. Өзбектин интервьюсун мен кийин угуп калдым, бул агайым андай тактика коюп бериш дейт. Сен ал менен бокс мушташсаң же ордунда туруп боксташсаң, сен утуласың 100%. Анткени ал неудобный соперник депчи. Сен жаныңда тургандай боло берет, бирок урсаң жетпейсиң дейт да. Ошол үчүн ал урганда да сен тартып уруп уже жетип калат, колу узун, бою узун деп. Ошол үчүн сен качып ойноп боксташ,
ошондо сен утасың деп ошентип айткан эт да. Мен ошол нерсени аткардым. Анан мен уттум деп айтат да Төбөзбек. Мунар байкенин дагы ошибкасы ушул болуп калды. Өтө көп анын артынан кубалап жүрүп алды. Ошол себептен көп мындай убакыт эми любительский бокста бат эле бүтөт. Убакыттар болуп мындай эчтеке эмесин көрсөтө албай калды. Качып жүргөндөн көп нерсе жетпей. 3-чү раунд тиги чарчады, көп кача албай калды. Ошол себептен дагы 3-чү раундту жакшы мындай боксташты да утуп кетти. Балким 1-2-ни да баштаганда эле ошол өзү да качып ойноп ошентип играть этип ойногондо балким мындай упайлар көбүрөөк алмакта. Балким утуп кетмек деп да айтам да. Мунарбек Сейитбек уулу мына Париж Олимпиадасында медаль менен кайтты. Мына ошол окуядан кийин эми Кыргызстанда мына бокс өнүгөт, бокс өнүгүү жолунда деген сөздөр айтылууда. Дал ошол Мунарбектин ийгилигинен кийин кандай өзгөрүүлөр болду? Негизи акыркы жылдарда ошол бокс чөйрөсүндө Кыргызстанда кандай өзгөрүүлөр болуп жатат? Өзгөрүү эмне тараптан? Жалпысынан ошол Кыргызстанда боксто мыкты мушкерлердин саны көбөйдүбү, залдар ачылуудабы, белдештер көбөйдүбү? Бокска талаптар күчтүү болуп баштады. Мен ошону байкадым. Могу спорт мектеп ошол жакка дагы спорт интернатка дагы бокстан аябай талапкерлер балдар көп барыптыр. Тапшырам деп бокска именно ошентип бокска катышып чыгайын деген балдар. Ошол жактан байкадым, конкуренция бокста бир аз жакшы болду. Участник дагы быйыл чемпионатыбызда көп участник болду, мурдагыларга салыштырмалуу. Бул тарабынан жылыш бар. Мындай конкуренция бир аз көбөйдү да, мындай бокска ишенип, мындай бокстан деле чемпион болсо болот экен деген ишеничтер пайда болуп, бокска келип баштагандарды мен байкадым да. Башка жактар ошондой эле пока. Мына өз учурунда 2008 жылы Канат Бегалиев, Руслан Түменбаевдин ийгиликтеринен кийин күрөш тармагы өнүгүп, мына учурда дүйнөнүн рейтингинде 1-орунда турган жоламандар чыгып атпайбы? Демек, Мунарбектин жеңишинен кийин дагы буюрса эми бир 10-15 жылдан кийин ошолорду көрүп, азыр келип жаткан бир 10 жаштагы балдар жакшы жыйынтык көрсөтөт болуш керек деген ойдобуз. Эми сиздин балалык чагыңызга келсек, балалык чагыңыз кайсыл айылда же кайсыл жакта өттү эле? Бокска же жалпы эле спортко болгон кызыгуу кантип жаралды негизинен? Мен 8-класс, 7-классты бүткөнгө чейин айылда окудум. Жалал Абад шаарында төрөлдүм. Базар Коргон мурун район болчу, эми азыр Базар Коргон шаар болуп калды. Айыл жеринде өстүм, ал жерден деле. Ошол боксту көргөндө эле эми биз баягы телевизордон көрүп, ошентип мага кызык болгон бокс. Негизи эле спортко кызыкчумун кичинекейимден эле. Мектепте деле бизде залдар жок болчу, мектепте волейбол деген ошондой кружоктор болчу. Анан спорттун не түрү болсо деле мен ошол кызыгып бара берчүмүн. Волейболго барып, да ошентип жүрдүм бир убактар кичинекейимде. Анан ал деле кеч ачылган, биз ошол 7 бүтүп бараткан убактарда ачылып, 1 ай 2 ай катышып эле анан 8-класстан уже шаарга келип шаарда окуп калдым. Келгенден баштап эле ошол зал издеп баштадым. Зал издеп, ММАга бардым, самбого барып көрдүм. Анан айланып бокска келип калдым. Бир үмүт эле бир досум себеп болуп калып, өзү боксер болчу. Бокска келип бир күн тренировка кылганда эле мага бокс жагып калды. Анан ошентип бокста уланып кеттим да, кылып. Ошол бокс ошондой башталып калган. Демек, бокска бир кеч келген экенсиз. Анан кайсыл учурда ошол мына кесипкөй спортчу болом деп качан чечим чыгардыңыз? Же ошол биринчи күндө эле ошондой ойлор жаралды беле? Мен башында Кыргызстан ичинде эле ошондой таанымал болсом жетет го деп ойлогом. Бирок кичинекейимден мындай өзүмдүн кыялым, өзүмдүн эмем бар болчу. Ошентип чоң спортчу болсом, анан Мухаммед Алилерди көрүп, Тайсондорду көрүп калдым да, ошондойлорду көрүп эле баштадым да бокста. Боксту жаңы баштаганда андай деле ой жок болчу. Кыргызстан ичинде результат берсем деле, Кыргызстан ичинде таанымал болсом эле болду го деп ойлогом. Анан уже бокска келип, тренировка кылып баштап, анан бир аз болсо дагы жеңиштерди утуп баштагандан кийин анан уже мен баягы максатым өзгөрдү. Мен бул нерсе менен токтогуш керек экем. Мен дагы буюрса чоң ийгиликтерди багындырам деп анан өзүмө максат коюп баштадым. Ошол мен бокс билесиздер эми любительский, анан профессиональный болуп бөлүнөт. Биринчи ошол любительскийден
Азиянын, дүйнөнүн, Олимпиаданын чемпиону болгум келди. Ошол себептен дагы азыр кесипкөй бокска аралаша албай жүрөм. Аралашайын десем эле мындай агайым дагы жол бербей, эми ушунча болуп калды. Ушул жактан ийгилик жаратты, анан бирди барыш керек, анан Олимпиаданы утуш керек деп ушинтип. Анан өзү дагы 2 жолу Олимпиадага барып медальга жетпей калган. Эми сен жетсең, мен жеткендей болом деп анан ошол азыр 2028ке деп последний Олимпиада ошого настрой алып атабыз. Анан аралыгында айтып атам, эми азыр болуп калды да. Любительскийде да боксташсаң болот, профиде да боксташсаң болот да, бир канча убакыт бойго чейин. Анан ошол себептен азыр эми экөөнү совмещать алып кетейин деп атам. Профиге да чыгып, анан любительский бокска да чыгып. Анан основной ошо любительскийде настройдун баары ошол жака кылып, мирден, Олимпиададан результат берип, анан уже ошо менен любительский аяктап, анан полный уже профиге өтөйүн деген ниет, максаттар бар. Эми агайыңыз тууралуу сөз кылалы. Мына агайдын ролу да чоң экендиги түшүнүктүү болуп калды. Мына буга чейин Мунарбек Сейитбек уулунун машыктыруучусу Беганас агай дагы мына элге таанылды өзүнүн окуучусу аркылуу. Анан сиздин машыктыруучуңуз жөнүндө сөз кылалы. Ошол биринчи келгенде эле бир машыктыруучунун кол алдында тарбияладыңызбы же өзгөрүүлөр болду? Негизинен канча агайдын колунда машыктыңыз? Мен биринчи баштаганда 4 агайдын кол алдында тренировка кылгам. 4 агай тең бир убакта келип ошо аралашып жүрөрүчү. Өзүнүн смендери бар болчу. Анан именно 5ке уже баары чогулуп калат. Анан бирөө бөлүшүп алат. Сен муну кылдыр, мен муну кылдырам деп найчөктөрдү башка берип алат. Анан ошентип аралашып эле кылып жүрдүм башка да агайларды. Анан ал жерде талай агай да бар болчу. Кубаныч Боронбаев деген агай бар болчу. Анан Майрамбек, Азим деген ошондой агайлар болчу. Алардын фамилиясын билбейм. Кийин талай агай бир себептер менен ал залдан чыгып кетти. Мен где-то бир 2-3 ай тренировка кылгандан кийин. Анан ал жакта калып калдым мен, кылып жүрүп, анан тренировкасы агайдын тренировкасына мен көнүп калган экен, жактырып. Анан тиги жакта да бир жарым жылдай жүрдүм, кылып аракет кылып, анан эч мындай көңүлүм толгон жок. Анан ошол себептен агайды кайра агай менен сүйлөшүп, анан кайра талайга кетип, талайга кылып калгам да. Ошол андан башка тренер бир жолу эметтик. Азыр аматылык болуп калды ал агай. Кореец агай болчу. Клим Васильевич Тё деген агай. Ошол убагында Арзыбек Назаров биздин бул кыйын мушкерлерибиз байкебизди тренировка кылдырган экен. Адылхан Бекболотов агайдар аматылыкканы тренировка кылдырган экен. Рыспек Ахматбаев деген ошондой биздин байкелерибиз болгон экен. Ошолордун тренери болгон экен да. Сборный Кыргызстандын, сборный СССРдин дагы тренери болгон экен. Өзү гражданин Казакстан болчу. Жаштар арасында Казакстанда да сборный тренери болуп жүргөн экен. Анан кийин бизге келип, анан Кыргызстанда жашап, кыргызстандык болуп калдырды ал дагы. Анан ошо бизде дагы жакшы машыктырчу болуп, жакшы эме учениктерин чыгарган. Возраст келип калганда мен ошол агайга тренировкага өткөм. Мени 2021-жылы чемпионат мирден көрүп, анан жактырат. Анан бизге келген кайрылып, мен өзүм каржылайм, мен өзүм карап тренировка кылдырайын. Менден мурун агай менен сүйлөшөт да барып. Сен экөөбүз мындай акылдашып тренировка кылдыралы депчи. Анан опытты бөлүшүп деп. Анан агай макул болот. Биз 7 ай тренировка кылгандан эле ошол агайдын ажалы келип каза болуп кайтыш болуп кетти. Ошол убакта мен да жакшы тажрыйба жыйдым ал агайдан дагы. Ошол акыркысы ошол агай болуп турушу. Ушундай эле агайлар менен иштедим. Анан да агайымды деле тыштап алмаштырып кеткен болгон жок. Кайра эле ошол азыр талай Кыдыралиев агай менен иштеп атам дагы деле. Анан ушул улуттук курама командага алгачкы жолу качан чакырылдыңыз эле? Качан ошол машыгуу жыйын өткөрдүңүз биринчи? Же алгачкы жолу эл аралык мелдешке катышкан учуруңуз эсиңиздеби? Ооба. Мен 18 жашымда 2018-жылы чоңдор арасында Кыргызстан биринчилигин уткам. Ошол Кыргызстан биринчилигин утсаң эле уже автоматически уже сборный командада барсың деп эсептесең болот да. Анан ошентип 2019 январь айлардын аяк жагында сборго кеткен биринчи жолу биздин курама команда менен Ысык көл Тамга деген айыл жака, жети өгүз жака.
ошол жакта уланып ошол жактан башталып калгам. Мен сборныйга аралашып ошондон бери калам. Алгачкы жолу мындай эл аралык мелдешке катышкан кайсыл турнирге? Алгачкы мен чоңдор ошол взрослый арасында мен өзүбүздө болгом Дүйшөнгул Шопоков мелдеши. Анда да 18 жашта болчумун. Мен жаш болчумун, эми жаш бала болчумун. Сборный командада бир 2-3 жыл эң эле жаш мен болуп жүрдүм. Анан жаңы эң биринчи мелдешим ошол болду. Анан Дүйшөнгул Шопоков да жакшы өтөт го деңгээлде, жаш деңгээлде. Биринчи мелдешим ошол болгон. Анан мага жаш деп көп ишенич кылган эмес да, ишенген эмес. Чыгып 3 международный классадагы спортсменди уткам. Тажикстандыкын, Таиландды уткам. Анан Россиянын берги номери чемпион Европы, кийин ал чемпион мира болду, Олимпиададан бронза болду. Ошону уткам. Финалда күлкүнгө келтире турганда нерсе болгон бир чети. Финалда боюмду мен казакстандык мушкер менен чыгам. Казакстандын 3-эле номери болчу. Ал соперин очко менен утам, бирок жалгыз ошол казакстандык мушкер калгандыктан бизге конок булар бир золото менен кетишсин деп мен золотомду ошого берип коюшканда, подарок кылып коюшканда. Анан ошентип ошол нерселер менен эсте калып калганда аябай. Бирок мага бул жаман таасир берген да. Аябай настроениям түшкөн, аябай мындай психологический мындай эми жашсың, анан жаңы чыгып келатасың, эчтекени билбейсиң, анан ошентип сындырып коюшканда, мындайча айтканда. Мен аябай көп убакытка чейин мындай өзүмчө бир башкача болуп жүргөм да. Анан кийин эми түшүндүк. Андан кийин эми негизги турнирлер бул дүйнө чемпионаты жана Азия чемпионаты. Буга чейин канча жолу дүйнө чемпионатына катыштыңыз, Азия чемпионаттарында жана азырынча ушу чоңдор арасында Азия чемпионатында бир коло медаль бар, дүйнө чемпионаттарында азырынча медаль жок. Мен 3 чемпионат мирага катышыптырмын. 2019-жылы Екатеринбург шаарында өткөн, Россияда. Андан утуп калгам 1/8 финалдан. Бирок мен уткан бала уже финалга чыгып кеткен. Мындай бүт мелдештерде утулган соперниктерим мындай жөн соперниктер утулган эмесмин, же тартып койсо деле эми ошол бала менден уже чемпион болуп, же финалга чыгып кетип ушундай деп коюңуз. Бүт эле ошол чемпионат мириде ошол. Анан 2021-жылы дагы ошол медальга уруша турган бой болчу, за выход полуфинал американец менен чыгам. Американецти деле утканбыз. Эми бокста ушундай экен да. Эптеп аягына чыгарып боксташ койсоң эле мамлекеттин күчтүү болсо, же дагы бир кандай бир жолдор менен да жеңиш алып кетсе болот экен да. Анан ошентип американец утуп кеткен. Ал дагы чемпион болду. Акыркы жылы мен ол эмеден чемпионат мирадан Ташкенттен 2023 өткөн май айларында Карват мушкер менен чыккам. Судья ошол психологический жактан мен аябай мындай давить этип сындырганда, мен ошол эмоцияга алдырып дагы жыгылганда чалып таштап, ошентип анан очколорумду алып, анан жок эме мисалы бетине тийген ударларды тигидем, сопернигимди аябай ушундай актер экен, менин башым артына урсулбайт экен бул кара кушкан. Ошол жагым уруп атат деп ошентип судьяга көргөзүп, арзанып ар кандай эмелериң болуп атып, анан очкомду алып атып, мен дисквалификациялап салган ошол жактан. Ошентип ал жакта дагы ийгилик болбой калды. Азиядан болсо бир бронза бар, эми ал деле канаттандырарлык деле ийгилик эмес. Эми акыркы эле жылдар убактым калды. Мен бир убактарда жаш болдум, бир убактарда мен агайым жок болду. Өзүм жалгыз жүрдүм сборный командада. Сборный командада бизде 2 тренер жүрөт. 2 тренер деген 10 балага жетишпейт. Толук кандуу даярдыкта жок да барып калдым, даярдыгым бар да бардым. Айтор эми көп нерсе өттү. Эми азыр агайым менен да урушуп жүрдүм бир момент. Эмнеге урушкан себебим тренировка кылдырбайсың, эмнеге мен менен сборго барбайсың, эмнеге мен менен турнирлерге чыкпайсың деп ошол себептен урушабыз да постоянно. Анан эми азыр уже сөз берип атат, эми агай буюрса иштейм, 2028
буюрса лицензия алабыз, чемпион болобуз Олимпиададан деп, бирден утабыз деп ушундай сөздөрүн берип атат. Буга чейин ушундай болгон, кемчиликтер ушу агайым жок жүрдүм. Ошонун айынан да көп минустар болуп калды да менде. Мына бокста албетте өзгөчө мына сүйүүчүлөр боксунда нокаут, нокдаунга кетиш өтө эле татаалды аз убакыт ичинде. Анан тартып койгон учурлар көп болот. Сиз айткандай бир жолу эмес, эки жолу эмес, үч жолу эмес, андан көп жолу болду. Анан боксту таштасам деген ойлор көп эле жолу келсе керек. Анан эмне себептен ошол кийим же эмне себеп ушул сизди дагы да болсо бокстан кетирбей кармап турат? Бокс негизи ушундай спорт окшойт, мындай таштайм деп деле кеттим. Бир ай чыштайсыз, эки ай чыштайсыз. Анан кой бербейт экен да, мындай ичиңде бир нерсе калып калат. Бул же спортивный интерес деп коет, бул билбейм, бир өзүңдү эмең ичиңден бир нерсе кой бербейт да. Мен спорт таштагандан кийин анан ар кандай ойлорду ойлоп чыгасың, ошол кетирген катачылыктарын түшүнүп чыгасың. Могул жерде мен мондай кылсам жакшы болмок экен деп. Анан ошол аралыкта кетем деген аралыкта жүрүп эле анан кайра эле ошо мындай спортко сүйүү болгон эме кетпейт экен да. Кайра эле өзүнө тартып, мен результат кыла алып турган балам, менден деле алсыз балдар жүрөт, анан результат кылып салып атат да. Анан неге мен кыла албайм дегендей нерсе дагы анан болот. Анан ошол себептен дагы өзүң доказывать этем деп дагы ушинтип келип калдым да, бир 2 жолу 3 жолу ушинтип кеттим. Мамлекет карабаса же жакшы спонсор жок болсо, өзүңдө жашооң мындай орто болсо, анан тиягына жетпей, биягына жетпей же ушинтип убактыңда жетпей же башка да эметип мындай тартышта эле жүрөсүң да. Анан макул спортту койсо коеюн, анан жумуш кылып кетейин деп да көрдүм. Анан баары бир эме экен, эч ким эчтеке бербесе дагы баягы спорт өзүнө мындай тартат экен да. Бокс ушундай кой бербей койду. Кайра эле келип калып атам. Өзүм деле түшүнбөйм эмне причина менен кайра келип калганымды делечи. Ошол өзүм ойлонуп карасам, ошол жетпей калган ийгиликтерди ошол таштаган аралыкта ошибкаларыңды, ошол убакта кетирген ошибкаларыңды түшүнүп, анан мен муну кылсам буюрса ошону багындырам деген ойлор менен кайра келип калдым окшойт. Жогоруда айткандай, алдыда профессионалдык бокс менен дагы чогуу алып кетем деп айтып калдыңыз. Негизи буга чейин деле мүмкүнчүлүктөр болсо керек. Ошо профессионалдык бокска кетүүгө, учурунда ушул эле мына Кыргызстан курамасында жүргөндөр жүрөт. Абдурахман Абдурахманов, билесиз, улуттук курама командада чемпион болуп жүргөн, азыр мына профессионалдык бокста жүрөт. Сизде деле мүмкүнчүлүктөр болсо керек. Эмне себептен ал жакта мына азырынча сизде көрө элекпиз? Менде мага көп эле келди мүмкүнчүлүктөр. Общий 6 контракт отказ кылдым мен. Анын арасынан экөөсү Америкадан болгон, бирөөсү Англиядан, бирөөсү Италиядан болду. Кийин Турция, анан Россиядан да түштү. Буга айланып келе мен кайра эле агайым, мен убагында каждый келгенде агайга айтам. Ушундай болуп атат профиге десең, мен агайым жаман көрөт, негедир профиге десең эле настроениясы түшүп калып, сүйлөшкүсү келбейт да бул темада көп. Анан мен дагы жашмын, анан берем ушундай номери деген сүйлөш, агай контракт берем деп атат. Анан негизи профиде мындай стипендия коюлбайт да, анан кээ бир контракттарда болду. Мен сага даже стипендия коюп берейин, жашоо машооңду кылып берейин, бизге кел боксташчы депчи. Анан ушундай контракттарда да чыкты. Анан агайга эле бере берем да номеринчи. Анан сүйлөшөт, айтып коет. Бир жумада айтам деди жобун, мен мондай условия кылдым, тиги мондай деп койду. Бул болбойт экен, бул мошенник экен деп, анан ошентип контракттар отказ кылып сала беришкен да. Анан кийин билдим. Акыркы жолу 2022-жылы экинчи контракт ошондо түштү Америкадан. Ал контракт деп деле эсептелбейт, бирок ал приложение болчу, жакшы приложение болчу. Могул тоже чемпион болуп жүргөн Андрада деген бир боксер бар, американец. Убагында ал дагы любительскийден чемпион мира болгон күчтүү боксер. Ошол менен спаррингге чыгып калам. Анан спаррингге чыгып калып, аябай жакшы боксашты экөөбүз. Пачка утуп алдым десем деле болот да аны. Анын тренери мени жактырып калып, анан спаррингден кийин WhatsApp номерлерди алып, анан байланышабыз деп ушинтип кеткен. Кийин сүйлөшүп жүрдүк. Если
кааласаң өтөм десең мен сага жардам берем, сен кел, контракттан мурун бул жакта тренировка кылып көр, тренировкалар оор, чыдасаң, анан спаррингтер болот, спаррингтерди жакшы бой өткөрүп утсаң, анан экөөбүз контракт түзө алабыз деди да. Андан сырткары мен сага мындай бир бойго контракт түзүп бой өткөргөнгө мен сага эметем, дебютный бой кылып берем. Ал жактан да көрөбүз. Если бүт баары успешный болсо, анда экөөбүз контракт түзөбүз деп ушинтип аткан. Ага деле макул деп атып, азиатский играга барыш керек. Андан кийин Олимпиадага барыш керек деген убакыт жүрүп эле анан тигилер менен сүйлөшпөй койдум да. Чалып калып кетишти, ошол боюнча мындайча айтканда аны деле отказ болуп эле бүтүп калды да. Ошол акыркысы ушундай болуп бүттү. Буга чейин агайларым эле өзүмдүн личный тренерим жөнөткүсү кой бергиси келбей, баардыгым эле өзүнүн эмесинде сүйлөшүп анан отказ кылып беришкен да. Ошол сунуштардын ичинен эң жакшысы кандай болду эле, эгер сыр болбосо, кандай келишим болду эле, канча беттеш, канча акча сунушташты эле? Айына Италиядан болгон 2019-жылы айына мага ошол стипендия кылып берем деп аткан. 1500 беле 1400 бир нерсе евро төлөп берем деп аткан да айына. Ал жакта кандай жөн эле машыккандыгың үчүн? Машыгып, жашап, анан ошолор эметкен үчүн. Анан уже гонорар көтөрүлүп, уже рейтинг жасап баштаганда уже сен стипендияга муктаж болбой каласың деген да. Пока мен сага поддержкам болсун, ошондой кылып жашап, мындай жакындарыңа, мындай кенен тиричилик кылганыңа ошондой стипендия берип турам. А сен уже башында рекорд жасаганча бир аз убакыт кетет, 1 жылдай, 1,5 жылдай депчи. Анан уже жакшы акча уже боксташып калганда уже андай стипендияга сен уже муктаж болбой каласың деген да. Ошондой болуп, ал убакта эми жашта болчумун, анан ал дагы болбой калып кеткен да. Ошол жакшы болгон. Кийин Турциядан түштү, Турциядан да жакшы болгон. Ушундай эле ал жакта да. Ал да айтты, эми профиден каяктагы стипендиям депчи мындай. Бирок мен сага кылып берем деди. Анан бойлорду дагы аябай жакшы бойлорду кылып берем, акчалуу бойлорду. Уже бир аз өскөндөн кийин уже рейтинг жасап, жакшы уже результат болуп баштаганда уже ал да айтты, эми стипендияга муктаж деле болбойсуң депчи, эми өзүң тапкан гонорарың жетет деп. Анан ага деле мен өзүм көңүлдөнбөдүм, ага анткени эми Турциядан профиге чыгып, анан чемпион болуп өсүп кетиш мындай мүмкүнчүлүк аз да ал жакта. Ошол үчүн ал жакка макул болгон жокмун. Мына жакын эле Бишкекте биринчи жолу профессионалдык бокс кечеси өтпөдү. Кээ бир ошо биздин мушкерлер да чыкты, сүйүүчүлөр лигасында Кыргызстан чемпионатында мушташып жүргөндөр. Сизге дагы сунуш түштө керек. Эгер сыр болбосо, канча сом сунуш кылышты жана эмне үчүн ал жактан кайрадан эле баш тарттыңыздар? Сунуш кылды, анан гонорар ошо аз болуп калды. Гонорарга байланыштуу биз эми ал жака боксташпайлы деп баш тарттык да. Анан ага эми экөөбүз кеңешип ошону менен чыкпай турган болуп калдык. Гонорарын айтайынбы же айтпайлы? Айтыңыз. Гонорары ошо $600 берип алат дечти да. Эми $600 сен ставкаң ал эмес, сенин ставкаң жок дегенде бир $3000 башталат, 3000-5000 башташ керек сенин бойлоруңду деп ушинтти агай. Анткени боец деле бул кадимкидей эме дейт да, сенин түшүрүп салбаш керексиң депчи. Сен уже кийинки беттештерде бул нерсе билинип калса, аз акчага боксташканга, сен уже сенин ставкаң аз болуп, сага уже көп акча төртпөй калат экен да. Ошондуктан бул жактан жөн эле коелук дедик. Мүмкүнчүлүк болуп калса буюрса, Дубайдан бой кылып берем деп атат агай. Ошол дебютный бойду биринчи беттеште ошоктон өткөрүп калышыбыз мүмкүн жакынкы 1-2 ай аралыгында. Негизинен ошо биздин мушкерлер деле ошол эле мына Сыргак Кабдыжаппар уулу, Анвар, Россияда ушундай профессионалдык бокс кечелерине катышып жүрбөйбү? Ошол сыр болбосо ал жакта ошол жагына чыгып келе жаткан проф мушкерлер канча акча таап алышат? Мисалы, сиз да азыр сүйлөшүп жатасыз, канчадан башталат да эми? Минимум. Бул спортсмендин результатына негизи көп каралат да.
жакшы болсо Жок, дебюттук беттешинечи мисалы. дебюттук беттеш жок дегенде эми IBA'де айтсак, IBA'де кандай болсоң дагы, олимпийский чемпион болсоң дагы, жөнөкөй болсоң дагы утулсаң $5000 аласың, утсаң $10,000 аласың. Анан 1-2 бой өткөрүп, 3-чү бойдо балким титульный бойго боксташып калышы мүмкүн да ал жакта. Ал жерде Азияныкы, Европаныкы, Американыкы, Африканыкы ушундай эмелер бар да, чемпион мир дегенде ушундай 5 поезд бар да ал жерде дагы. Анан ошонун бирөөсүнө мүмкүнчүлүк болуп чыгып калсаң, ал поездду утуп алсаң, вдруг утуп алсаң, ал поездду да аласың, үстүнө $100,000 бонус да аласың да. Ал жак аябай жакшы. Мындай бойлордо болсо, эми утканы $10,000 алат, утулганы $5,000 алат да. Ушундай ал жактар. Мына профессионалдык бокс темасын улай Дмитрий Бивол, анын сөз кылбасак болбойт. Кыргызстанга абдан жакын десек болот. Кыргызстанда машыгууларды өткөрөт. Кыргызстан курама командасынын мүчөлөрүн дайыма колдоп турат. Бивол менен ошол чогуу машыгып калган учур болсо керек сизде деле. Ооба. Кандай баа бересиз Биволдун өзгөчөлүктөрүн, мүнөздөп кетсеңиз? Бивол менен жеке кандай байланыш бар, тааныш? Биз жакшы эле таанышпыз, көргөндө мындай жылуу жакшы учурашабыз. Эми WhatsApp'тан чалып же жазсаң жооп бербей койбойт, жооп берет. Өзү да мен эметкенде мындай кандай бир мындай эмелер болгондо кудуктап жазган убактары да болгон. Жакшы сүйлөшөбүз. Анан албетте чогуу сбордо канча жыл жүрдүк? 1,5 жыл жүрдүк. Булар эми сборго келишет, анан биз эми кошулабыз да буларга. Кошулабыз, эми булар да биз менен опытын бөлүшөт. Агайы дагы аябай жакшы адам. Ал дагы бизге көп нерсени үйрөтөт. Бул 20 күндөй спарринг партнер болуп калдым эмеде. Бир Великобритания менен чыкты эле го, бир IBO деген поезд утканда. Ошол бойго даярданып атканда 20 күндөй спарринг партнер болдум. 6 раундтан иштеп аттым. Черезден мындай тренировкада жүрүп. Мага аябай жакшы мындай опыт берди, мындай сон иштедик да экөөбүз тең. Ошол алга мен баа бере албайм деле го, ал действительно мындай бүт жагынан жакшы мушкер да. Алар менен чогуу машыгып жүрдүңүз, алардын машыгуулары кандай экен? Канчалык деңгээлде мына айырмаланат, канчалык деңгээлде кыйын эми Кыргызстан курамасынын машыгуусу менен ошол Биволдун машыгуусун салыштырсак? Бизге көп учурда мындай баягындай ОФП сборлордо келип калат да. Бир жолу ошол бойдун астында келип калды. Эми ал учурда булардын өзгөчөлүгү эми көп иштешет да, мисалы 12 раундка даярданса, бир 15 раунд боксташат. Ушундай сыяктуу эле өзгөчөлүктөрү бар. Анан мындай ОФП сборлордо бул эми американец тренер менен жүрөт, Тайлар деген. Ал действительно мындай аябай жакшы машыктыруучу, ал дагы кошулуп калабыз. Өзгөчөлүктөрү өтө эле чоң, любительский менен салыштырып болбойт. Алар кыска убакыт беришет. Кээ бир күнү кыска тренировка, кээ бир күнү оорураак тренировка болуп калат. Еще мындай убактысында көбүрөөк, бир күнү азыраак. Мындай күнүгө ар кандай тренировкада разнообразный болот. Анан аларда бул өзүнүн агайы эметет, школа бокса. Муну сөз түрдө Черезден уже иштеп турушат да. 10 раундка чейин школа бокса, 12 раунд, 15 раундка чейин. Постоянно ушундай отработкаларды кайталап ошолор иштеп экен. Өзгөчөлүктөр өтө деп айта албайм, мындай бирок баары бир эми салыштырып болбойт любительский менен профиничи. Эми Бетербиев менен болгон беттеш тууралуу эми жеңилип калды Тилекке каршы. Кандай баа бересиз? Ошол беттешти өзүңүз көрдүңүзбү толук? Сиздин оюңузча ал беттеш кандай жыйынтыкты алыш керек эле? Биздин деп деле айтсак болот. Эмне жетишпей калды жеңишке? Жеңишке ошол аяк раундтар бир аз чарчай түштү окшойт. Анан ошол моменттерде мындай бутка туруп калат да. Өзүнүн стили го, бутка секирип, ойноп ушинтип боксашат го, ошентип ошонун нерселери чарчаганда жакшы болбой калды. Деги билбейм, бир нерсе айта албайм бирок. Эми любительский менен профинин дагы эме экен да, судьялары башка экен да. Ал жакта башка примуштар менен эсептешет экен. Ал нерселерди түшүнбөйт экенбиз да биз. Анан
Действительно утул деп айта албаймын бойду. Утулган жок. Мен көз карашымда нече болмок да, нече. Даже бойду деле берсе, мындай туура деле көрмөкмүн да. Реванш кандай божомол, кандай күтүдүбүз, кандай болот деп? Реваншта мен ойлойм, бивол утуп кетсе керек деп. Биринчи бой уже практика кылып, көп нерсени үйрөнүп, күчтүү жагын, алсыз жагын билип чыгышта дейм. Анан мүмкүнчүлүк көбүрөөк биволду деп ойлойм. Экинчи реваншта. Ошол. Эми мына сүйүүчүлөрдө акча жок дегенибиз менен мына акыркы учурларда ушу мына жетекчи мына Кремлев келгенден кийин акча жакшы коюп жатат го. Мисалы дүйнө чемпионатында Акыркы чемпионат мирага гонорар биринчи орунга $200,000 коюлду. Экинчи орунга $100,000 коюлду, үчүнчү орунга $50,000 коюлду. Жыл сайын ар бир чемпионат мира өткөн сайын кошуло берет деген да. Биринчисинде чемпионго $100,000 болчу да. Экинчи жылы чемпионго $200,000 болду. Эми үчүнчү жолку коюлушунда балким $300,000 чейин болуп калышы мүмкүн да. Үчүнчү орундар $100,000 чейин алып калышы мүмкүн. Ушул нерсе мына стимул береби силерге ошол Ташкентке барганда мындай көбүрөөк стимул болсо керек? Обязательно. Эми бай болом деген нерсе бул жаман сөз эмес да. Ким эле бай болгусу келип, жакшы жашагысы келбейт да. Анан спортту мисалы албетте биринчиден мекенди, желекти көтөрөм деп эми машыгат спортсмендер. Бирок ал жетишсиз да эми. Желекти көтөрүлөт. Сен чемпион болсоң, сөзсүз түрдө желегиң да көтөрүлөт. Ошо тетиндеги гонорарлар болгондон кийин сен өзүң жашооңду жеңилдетип, ошо дагы жакшы результат болгонго мындай жардам да ал нерсе. Ошол. Мына спортто жүрүп, жогоруда айткандай, стипендия деле берилбейт. Анан ошол 2018 жылы алгачкы жолу чемпион болсоңуз, ошол аралыктан бери деле мисалы 7-8 жылдай убакыт өттү. Бокстан башка эмне менен иш алектенесиз? Ошол 8 жыл аралыгында кандайдыр бир деңгээлде стипендия же болбосо акчалай бир жардам көрсөтүлдү мамлекет тарабынан же жеке ишкерлер тарабынан? Мамлекет тарабынан эчтеке көрсөтүлгөн жок. Мамлекет тарабынан бизде мындай нерсе бар. Сен результат кылсаң, анан сага болот дегенчи. Мен ошол Азиянын призеру болгондо же болбосо акыркы 2 жылдан бери бул эме кирип калды эреже. Чоң класс А деген турнирлер өтөт, 30-35 мамлекет. Ошонун арасынан медаль алып келсең, ошол даражаңа жараша чемпионго 30,000 сом, экинчи болсоң 20,000 сом, үчүнчү болсоң 10,000 сом коет. Ошондой деген стипендияларды коюлуп калганда мен алып калдым. Эми, конечно, международный турнирлерден кантип утпайсың, утасың. Ошентип ошол кылган результатыма алып аттым. Эң көп алган стипендиям 30,000 сом эле болду бирок. Ошо Азиядан бронза болуп келгенде 30,000 сом стипендия коюшту. Бирок 1 жылга. 1 жылга деп койду да. Неге мисалы 2 жылга эмес да? Мисалы буга чейин бизге чейин бардыгы 2 жылдан алышчу. Анткени Азия 2 жылда бир өтөт да. Азиядан Азияга чейин уланыш кетти да. Мисалы Олимпиаданын лицензиясы деле Олимпиададан Олимпиадага чейин уланат. Мирдики да ошондой, Азияныкы деле ошондой да. Эмнегедир биздикин 1 жыл берди, анан 2 жылы уже алып койду да. Ошол стипендия ашып кетсе, ошо 30,000 сом, 20,000 сом ушундай эле стипендия да. Демек, жашап кетиши бул кыйын. Демек, кошумча дагы иштер менен арек болосуз. Иштер менен иштеле калбайм. Алла рызкын бере берет экен, ар кайсы жактан себеп болуп. Могул жылы жайында бир аз жумуш кылдым. Эми ал мындай эле 1-2 ай эле жумуш кылдым. Эми азыр эч жерде жумуш жок. Только тренировка кылам. Ошол могул декабрдын 3-үнөн баштап могул спорт городской спорт эмеге киргем. Спорт комитетке, городской спорт комитетке. Ал жерде уже гос жумушка иштеп баштадым 3 декабрдан баштап. Айлыгы 13,000 сом болот экен. Буюрса могул 1 айым кетип баратат. Эми Ал жакта эмне иш кыласыз? Ал жакта инструктор спорттон. Ошондон кичинекей эмеден баштадык. Эми Кудай жол берсе, акырындан эмгек кыла берсек,
Буюрса дагы жакшы аяктан да ийгиликтерди кылабыз деп ойлойм. Мына келечекте ошо өзүңүз мына машыктыруучу болоюн деген дагы ойлор барбы же каалоо? Машыктыруучу болуш негизи кыйын. Менде андай деле ойлор жок. Балким эми кийин жакшы ийгиликтер болуп, жакшы деңгээлге жетип калсак, бир азыраак эле бир бала менен мындай индивидуально иштеп, мындай чыгарып аракет кылмакмын балким, бирок азыр андай нерсе жок, мындай көңүл жок азыр. Эми бокстагы стилдер жөнүндө сөз кылсак, мындай стилиңиз сиздики мындай атаандашты нокаутка кетирүүдөй сезилет да. Ал эми сүйүүчүлөр боксунда көбүрөөк ушул мисалы тескерисинче мына жабык боксту өткөрүп, аралыктан иштеп, бир караганда утулуп жаткандай көрүнөт, бирок калыстардын чечимине жеңип кетет го, ошондой учурлар көп. Анан эмнеге сиздин ошо стилиңиз тескерисинче мындай ачык бокска кетип каласыз да? Мен баягы сөздүн башында да айттым го, эми кичинекейимден ушундай ситуация көп кабыл калдым да. Боюмду постоянно жеп кетишет, тартып кетишет. Анан мен ойноп боксташсам, алар мен бойду оңой эле алып коет да. Анан ошол үчүн көп учурда мен баягы ушундай күчтү болушунча салып, анан аябай мындай эч ким мындай спорт эте албай тургандай кылып утуп чыккан аракетин кыласың да. Бирок анын минус жактары да бар, э? Минус жактары деле бар, плюс жактары көбүрөөк да. Сен тигинде боксташканга карагандачы, анткени аны көтөрүп кеткен, көтөрө албаган да бар. Андай темптичи. Ошол себептен анан көп учурда мындай алып кетесиң да. Ошол мисалы дүйнөдө ошондой адилетсиздик болот. Кыргызстандын ичинде дагы кандай? Кыргызстанда калыстар сүйлөшүп койгон учурлар болобу негизи? Кыргызстанда эми оңолуп калды, эми жакшы акыркы жылдары. Мурда балким болгон, бирок азыр эми таанылып да калдым да. Таанылып да калдым. Бир аз болсо да элдин ишеничи бар. Анан ошонун арасында судьялар деле ошол ишенгендер бар, эми жакшы көргөндөр бар. Всегда эле мындай только калыс эле чечим болуп келе атышат Кыргызстан ичинде. Рахмат аларга да. Улуттук курама команда жөнүндө сөз кылсак, мына Данияр агай кайрадан да кийинки циклга дагы башка машыктыруучу болду. Данияр агай менен иштешүү кандай, оорбу, жеңилби? Данияр агайдын өзгөчөлүгү кандай? Анан жеке машыктыруучу менен ошол башка машыктыруучунун ортосунда мына байланыш болуш керекпи негизи? Болуш керек, сөзсүз түрдө болуш керек. Жеке машыктыруучу менен башка машыктыруучу обязательно болуш керек да. Мамилебиз негизи жакшы. Бирок мен агайым негизи көп эле убакыттан бери айтпайм да. Бирок азыр айткым келип атат. Кошулгусу келбейт негизи талай Кыдыралиев агайым мындай. Негедир мен да түшүнбөйм да мисалы. Хотя улуттук кураманын машыктыруучулары менен иштешкиси келбейт. Жок, иштешкиси деле келет, мындай кошула албайт да. Кошулуп мындай эли менен көп сүйлөшүп кете албайт да. Анан эми всегда эмебде болуш керек да, башка машыктыруучу менен байланышта болуп туруш керек да. Мындай личный тренер. Алдыда эмне турнир бар? Алдыда сбор кандай, каякка даярдык, кандай сбор өтөбүз? Ошолордун баардыгын билип курста болуп туруш керек да. Менин агайым андай нерсеге жок да. Анан ушул жакта сбор экен, барасыңбы десе бош болсо барат, бош болбосо барбайт да. Ошо шоту төлөнүп турса дагы. За свой счет десе дагы, мисалы башка тренерлер өзүнүн, мисалы мына Мунарбек Сейитбеголовдун тренери, мен көп жылдан бери 6 жыл жолугу жашадым, агайын көп жолу көрдүм. Жеп аткан банан, фруктуга чейин ушунду көтөрүп алып келип комнатасына киргизип берет да. Анан эми ал экебиз чоң эле киши, ага көп жакчы эмес да. Бирок негизи ошол туура. Ученикти ушундай караш керек да, аябай мындай папестеп, жакшы мындай мээнет кылып, күйүп караса, ошондой результат болот да. Мынакей бул бир эмес, 2 жолу далилдеди да. Мирден дагы далилдеди, Олимпиададан далилдеди да. Мен агайым мындай аябай халаттын отношение болот да мындай. Даже бир убактар болгон, агайым мен лицензион турнирге даярданып атканда дагы келбей койгон да. Көп тренировкага, сборго келбей койгон. Анда башка сбордун тренери башка кишилер болчу. Айзага баратсаң дагы бир тренировка келбей койгон убактар болгон сборго. Вообще ушинтип аралашпай жүрдү. Эми азыр могу Данияр Төлөгөн уулу болгондон бери эми бир аз өкөн мамилеси жакшыраак болуп, анча-мынча сборго барып, анча-мынча турнирлерге барып ушинтип калды да. Анда деле эми сүйрөмөй да, сүйрөп жүрүп алып барасың да.
А так өзүнүн желаниясы менен күйүп монтип иштей элек көп убакыттан беричи. Ошо агай деп жүрөбүз, агай кылдырыңыз, тренировка кылдырыңыз деп. Действительно мага ал агайдын билгени көп да мендечи. Ошол үчүн агайды жакшы көрүп сыйлап эметем. Тренировка кылдыр деп көп убакыттан бери башка тренерге кетип калбай жүрөм да ошол себептен. Ошо башка агайлар деле бар да, ошолор мына Гейл, Өмүрбек деген чакыруулар болду негизинен Кыргызстандын ичинде агайлар. Ооба, болот. Азыр деле айтып турат. Азыр еще жаштагы агайлар көйдү да бизде. Ал байкелер эми убагында сборныйда жүрүшкөн, анан школа жакшы билген, ушундай эмелер бар да. Кээде чакырып турушат, эми мындай эле келип тур дейм залга, мындай бир аз колумду омдоп берейин. Кээ бирөөсү мен убагында мурун жаш мезгилде жакшы мындай точный ура албай, анан ондай деп, ушундайларды көп замечание кыла берчү да. Анан ошолорду оңдойбуз деп көп чакырып турушат. Бара элекмин, бирок эми өзүм агайым турса, аларга барган туура эмес болуп калат деп ошол агайым менен иштеп жүрөм азыр. Мен учурдагы жана алдыдагы пландарыңыз жөнүндө сөз кылсак, мына учурда Мунарбек Сейитбек уулу Жапонияда жүрөт. Ал жакта жеке өзү жүрөбү же башка кураманын мүчөлөрү дагы барбы? Ал жакта эмне иш кылып жатат? Анан сиздерде алдыда кандай мелдештер же кандай машыгуу жыйындар күтүп турат? Азыркы учурда Японияда жүрөт Мунарбек байкебиз. Анан ал жака 2 тренер, анан федерациядан 1 киши кеткен. Анан 3 боксер, общий 6 киши жүрүшөт. Мунун максаты бул ушу кесипкөй бокска өтүү себептери окшойт. Ошо Япониядан келип Мунарбек байке Кыргызстанга келишиптир өздөрү. Мунарбек байке жолугуп контракт ошо прилагать кылышыптыр да. Профиге өт депчи, Япония менен иштешип деп, биз менен деп. Анан ошону тигилердин баягы организациясын барып, мындай байкап, таанышып келүү үчүн кетишти да. Азыр ал жакта дагы профи бойлор өттү, где-то 2-3 күн мурун. Ал жакка барып зритель болуп, көрүп эметип жүрдү. Мындай тренировкаларын кылып, аралашып, азыр тренировкаларын байкап, ушинтип машыгуу жыйындары менен жүрөт ал жакта. Балким ал байкебизди ошо кесипкөй бокс арасынан да көрүп калышыбыз мүмкүн да. Ошо Япония менен биргелеште ошол иш алып баратышкойт балким. Анан жакында бизде сборный командада сбор болот жакында, Казакстанда өтөт, Шымкент областында. 7 январь күнү кетебиз деп ушундай пландар болот. Алдыда ушул, бизде сбор күтүп атат азыр. Мына Казакстанга барат экенсиздер. Негизинен Казакстан менен Өзбекстан бул Азиядагы эмес, дүйнөдөгү номер 1 алдыңкы мамлекеттер болуп атпайбы? Мына коңшу мамлекет, эмнеден улам алар бизден алдыга чыгып кеткен деп ойлойсуз? Мисалы Өзбекстан алар менен салыштырып өтө эле татаал да. Өзбекстан менен деле машыгуулар болгон буга чейин, жаңылбасам былтыр болсо керек. Аларда өзгөчөлүк эмнеде? Кимдер күчтүү? Спортчулар өздөрү күчтүү, же машыктыруучуларбы, же колдоо көбүрөөкпү? Бардык жагынан эле күчтүү алар. Бүт жагынан колдоосу да бар, жакшы да тренерлер көп. Анан мен деле так жооп бере албайм буга, эмне үчүн алар депчи. Ошол негизи бизге салыштырмалуу бүт жагынан эле күчтүү. Мисалы Казакстанда сбордо жүрүп сурап калдык бизден канча стипендия аласыңар депчи. Эми Мунарбек байкем призер мира да. Сен канча аласың деп сурады. 40 000 сом алчу. Эми доллар ашып кетсе, көп айтканда $500 да. $500 десе алар таң калат да, сен $5 аласың депчи. Ооба деп, силерчи десек, бизде призер миралар дейт, $3-4 000 алат дейт айына стипендиясычы. Анан эң слабый стипендиялар канча десек, $1200 дейт. Эң көбүчү десек $10 000 дейт. Айына $10 000 стипендияны угуп биз таң калдык да. Эми бул бир эле жагын айтканда ушундай болот да, эми аларды салыштырып болбойт да, бизге өтө эле көп да, алардын бизде алдыда экеничи. Преимуществолор. Бирок спортсмендерибиз эми ушундай болсок деле биз аларга мындай
алардан алсыз же алардан слабый болуп боксташа элекпиз да. Алардан тең болсок тең болобуз, бирок кем болбой боксташабыз да. Блиц суроолорго келсек, Өмүрбек Бекжигит уулунун версиясы боюнча бокс тарыхындагы эң күчтүү 3 мушкер ким деп эсептейсиз? Жалпы эле ошо бокс тарыхында. Общий бокста эң күчтүү мушкер деп. Биринчи очередте Мухаммед Али турат го. Анан албетте Майк Тайсон турат. Үчүнчүсү Рой Джонс деп окудум. Ошол 3 мушкер булар бүт жагынан өзгөчөлүк да. Мындай спортсмендер чыга элек го дагы деле. Кыйын күчтүүлөр чыга алат, эми булардай болгондой башкача өзгөчө стилдери менен же удары менен же мынчалык деңгээлге жеткен эмелер жок да. Мен айтышым ушул: Мухаммед Али, Майк Тайсон, анан Рой Джонс. Учурдагы 3 мыкты мушкер, учурда боксташып жаткандардын ичинен. Учурдагылар варианттар көп болуп кетип атат койсо. Сизге кимиси жагат, мисалы, боксташканы? Мен эми Кимдерди көрөсүз? көбүнчө ошол эми кесипкөй бокс көрөм да мен. Көбүнчө кесипкөй бокс көрөм. Эми Жерванта Дэвис деген бар, эми веси кичинекей болгону менен мындай стиль жагат. Канелону көрөм. Өзүнүн Бивол байкебизди көрөбүз. Анын атаңдашы ошол Артур Бетербиев, анткени ал экөөбүздүн стилибиз бир аз окшоп кетет да. Ошол үчүн аны жактырып карайсың. Мени Пакьяону карайм, мисалы ошол Пакьяонун эми боксташкан стили жагат. Анан количество ударда көп урат. Өзү да мындай жакшы адам экен. Эмесин карасак, бокстон сырткары дагы мындай жакшы политик, жакшы адам, ушундай эмеси бар экен. Ошол жактарын да жакшы көрөт. Ошол азыркы учурдагы мушкерлерден ошолор экен. Кыргызстандын тарыхындагы эң мыкты 3 боксчу кимди эсептейсиз? Кыргызстандын тарыхында биринчи очередте эле Мунарбайке турат го дейм. Анткени буга чейин андан да кыйын деле болгон, бирок эми мындай результатка алышкан эмес да. Анан калганы Азат Үсөналиев деген байкебиз бар. Ал да чемпион айзолгон. Ага да көп ушундай бут тосуулар, ушундай боюн тартып кетмейлердин аянынан дагы көп результат калбай калган. Аябай жакшы. Андай боксер дагы эле жок бизде, любительскийдечи, Азат байкедей. Калгандары кимди айтсам? Нурлан Абдыкалыковго дейм. Нурлан Абдыкалыков деген ушул байкебиз өтө эң мыкты мушкер болгон да. Ошол. Учурдагы эң мыкты 3 мушкер ким деп эсептейсиз? Учурда мына потенциал бар, келечекте ошол жок дегенде Азия чемпионатында алтын утат, дүйнө чемпионатында ийгилик жаратат деп. Же жакшы. Баары эле жакшы. Баары эле жакшы. Мол деп айткан туура эмес болуп калат го мен үчүн. Баары жакшы. Баарында эле үмүт бар. Мисалы, Мунар байкебизден деле эч ким күткөн эмес да, эч ким үмүт кылган эмес даже. Ал өзүнүн баягындай эмгекчил, режимди жакшы кармап, ушундай ответственный эмелер менен ага ийгилик берип, мындай жаратты да ийгиликти. Бирок эч ким аны билчү эмес, эч ким да көп таанычу эмес, даже чемпионат мэрди утуп келгенден кийин да көп эл тааныган эмес да. Анан Кудай берип болуп кетти. Мисалы, бул жерде лотерея сыяктуу дегим келип атат да. Кимге түшөт, утуп кетет да. Ошол ар бирине ишенич бар, ар бири жакшы. Белгилүү франциялык жазуучу Марсель Пруст өзүнүн суроолордон турган анкетаны түзгөн. Ошонун анкетасындагы кээ бир суроолорду сизге берели. Сиздин башкалардан айырмаланып турган же эң өзгөчө мүнөзүңүз эмнеде? Өзгөчө мүнөзүм мен ошол честныймын, көп мындай акыйкатты көп сүйлөйм да, бетке көп айта салам. Бул көп учурда эми плюсун да минусун да көп алып келет да.
ошол акыйкатты сразу эле бетке айтасың, честный болгонго аракет кыласың да. Эркек адамдын кайсыл сапатын баалайсыз? Эркек адам эркек болгон сапатын койсуз. Эркек адам, конечно, өзү аялдай болгон эркектер бар, толуп кетпеди. Ошо эркек сапатын жоготпой эркек болуп жүргөн адамды сыйлайм да. Кыз кишинин кайсы сапатын баалайсыз? Аял кишинин биринчи эле өчүртү такыбачылык да. Негизи адамдын өзү биринчи такыбачылык го. Негизи айтат го. Бир негизи аял оңолсо бүт алам оңолот дейт да. Ошол үчүн аял кишинин ошол ыймандуулугу, тазалыгы, ушундай аялды жакшы көрүп сыйлайсың да. Сиз өзүңүздү кайсыл учурда бактылуумун деп эсептейсиз? Мен бактылуум бул дүйнөдөн табылбай ташпайт да. Бияктан негизи адамга айтат го, кара топурактан башка эчтеке тойбойт дейт го адам. Өзүм алдыда азыр айтканым менен ал нерсеге мүмкүн бир күн жетем, бирок ал деле мени бактылуу кыла албашы мүмкүн да. Негизи чыныбы бактылуулук динде деп ойлойм. Ким Алланы тапса, дин жолунда жүрсө, ошол адам жүрөгү тынч. Ошол бул дүйнөдө дагы, акыретте да бактылуу болот депчи. Бул жашоодо эмнени жек көрөсүз? Жек көргөн бүт арам иштер негизи, бүт эмне болбосун арам иштер. Саткындык, арттан сүйлөгөн, ушундай нерселерди жек көрөм. Анткени жана айтпадым мен, мындай бетке айтканды жакшы көрөм деп, ушундай сыра сүйлөшүпчү. Арттан сүйлөгөн, арттан эметкен, чыккынчылык кылган, ушундай нерселерди жек көрөм. Чыгармадагы бир персонажга же бир кинодогу бир персонажга өзүңдү окшоштур десе, кимге окшоштурат элеңиз өзүңүздү? Билбейм аны. Негизи китеп окуйсузбу, кино көргөн жагыбы бул жагынан? Ошол жакшы мындай айта албайт да ошону. Мындай деп, китепти деле көп кыйрата окуган жокмун. Ашып кетсе бир 4-5 эле китеп окудум окойт, аягына чейин чыгарып. Окуган жокмун. Кино деле ошол Көп көрбөйсүз. көп көрбөйм мындай. Кес-кесте ушундай. Көрүп калбасам эле көп көрбөйм. Азыркы учурда жашап жаткан же буга чейин жашап өткөн бир инсан менен жолугуп сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк болсо, ким менен жолугат элеңиз? Мүмкүнчүлүк болбойт го дейм алга, бирок. Мындан айтпай эле койсок жакшы болчу го муну. Айтып коебуз. Бардык эле мусулман адамдын эмеси болуш керек, мечтасы болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи жолугуу деген оңой нерсе эмес го. Ошол. Жашоодогу ураныңыз? Жашоодо уран деген кандай болуп калды? Дефис. Мындай суроолорго жооп бере албайт экенмин мен. Жашоодогу эң негизги максатыңыз эмнеде? Эң негизги максатым ошол ыймандуу жашап өтүү бул дүйнөдөн. Ошол. Чоң рахмат сизге. Ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат.